Саламатсыздарбы, биздин Баткен Таң гезитинин YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен Баткен районунун Дара айыл аймагындагы Чек айылынын тургуну Бибибаева Саткына эже ишкер айым, элеттеги ишкер айым жөнүндө тааныштырмакчыбыз. Бүгүнкү көрүүбүздө эже өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча тааныштырып биз менен маектешет. Саламатсызбы эже? Сиз ушул биринчи кондитердик цехти ачуу идеясы каяктан келип чыккан сизге? Бул элетте ушул ишкерликти ачуу оңойго эле турдубу, кандай кыйынга турса керек? Биз 2006-2007 окуу жылында окуучуларды ысык тамак менен камсыздаганда бизге ушул столовойдо ашканада келип чай берип жүрүшкөн мектеп окуучуларына. Ошондон кийин биз башка тендерщиктер бизге алып келип берип жүрдү, биз аны таркатып жүрдүк. Андан кийин өзүбүз бышырганга туура келип, кичинекей домашний духовка менен бышырып жүрдүк булочкаларды. Бышырып жүрүп 2015-жылы ушул духовканы Аристин жардамы менен проекттен утуп алып, андан кийин бизге анча жеңилдиктер болду. Ошондон кийин ушул духовка бышыранча ишибиз жеңилдеп жүрдү. Андан кийин 2019-20 залда турган духовканы жыян жардам менен проект кылып ошондон утуп алдым. Камыр кылчулар дагы бар. Мурда камырды колдо кылсак, азыр камыр кылчу аппараттар менен кылып, бизге анча жеңилдиктер болду. Жакшы, бул кондитердик цехте кандай азыктарды даярдайсыздар? Булочка, коржик, пряник, печенье, кекстерди даярдайбыз. Кардарларыңыздар кайсы жактардан? Кардарларыбыз тендер менен Дара айыл өкмөтүнүн алтын мектебин тейлейм. Андан тышкары өзүбүздүн айылдагы магазиндер, Баткен шаарыбыздын центридеги Береке магазин, Ак жол магазин, ошон Байбол, Омат, ошогон магазиндерди тейлейбиз. Дагы майда магазиндер көп. Бизге заказ беришет, биз алып барып беребиз. Канча жумуш орду түзгөнсүз ушул жерде? Жумуш орду азыр менин келиним менен балам, анан дагы коңшулардан экөө иштейт. Бүгүн алар өздөрүнүн жумушун кылып келбей калышты. Биз бул духовканы кызытып алып туруп, градуска коюп, анан кийин даяр булочкаларды салып бышырып алабыз. Мына азыр духовкабыз даяр. Бул 20 мүнөттөн кийин бышат. 20 мүнөттөн кийин бышат. Бул натуралай азыктардан жасалат да? Ундардан. Канча градус? Бул градусу асты 200, үстү 220. Кошулмаларында нелер болот ал? Кошулмаларында айран основной. Анан суу кошулбайт. Май кошулат. Мисалы үчүн коржиктерге 7 кг un болсо 1 литр май, 4 литр айран, андан разликти сода. Ошолор менен кылабыз. Булочкаларда болсо туз, разжиртел, дрожь, анан май, суу, un. Ошолор менен булочканы кылып бышырабыз. Натуральный ошол айыл жергесинин продукциялары. Жакшы, келечекте дагы кандай пландарыңыздар бар бул кондитердик цехти өнүктүрүү максатында? Өнүктүрүү максатында эми бул духовка менен тройник булочкаларды бышырсак, залда дагы жыянын жардамы менен утуп алган духовкабызга хлеб нандарды, патыр нандарды бышырып, элге таркатып дагы пайда кылып, иш ордун көбөйтсөк деген ойдомун. Ушул проекттерге кызыгып, баягы оборудованияларды, техникалык жабдыктарды сатып алуу боюнча кандай аракеттерди кылдыңыз да? Бизде өзүбүздүн өкмөттөн Баткенде акимдикте чогулуш бар экен деп чакырган. Барганбыз. Барганда 200дөй Баткен областы боюнча 200дөй Кызыл Кыядан, Кадам жайдан, Ыялы электен бери келип чогулуш болгон. Анда биз кагаз толтурганбыз. Кагаз толтурганын ичинен 60 аялдын
ошондой толтурган кагаз өткөн. Окуу үчүн. Облус боюнча. Облус боюнча. Андан кийин бизди 60 аялды 3 группа кылып 20 адам окуткан. 3 ай окутуп, андан кийин бизге проект жаздырып, проекттен анан утканда 7 эле аял утуп чыкканбыз. 7 аялдын ичинен бири мен, да калганы башка аймактардан. Ошондон кийин бизге жакшы болгон ошол духовка менен камыркы жөкө бир келди. Ошонун бери анча жардам болуп, жеңилдиктер болуп, ошолар менен пиширип жатабыз. Ошол проекттердин алкагында дагы да кызыгуу болуп, дагы башка проекттерди ишке ашырууну максаттап жатасызбы? Андан кийин жыян жардамы менен ошо жыяга мүчө болуп жүрүп, проекттен дагы бир духовка, дагы бир камыркы жуттук. Эми ойлойм энди аны ойлогон оюбуз бул дарайлык мектеп чекти өрүк көп. Энди дагы балдарга иш ачып, өрүктөрдү кургатуу боюнча дагы бир цех ачып берсемби деген ой бар. Ошол максатта турасыздар. Ошол максатта. Ошол боюнча долбоор жазып атасызбы проект? Эми дагы болуп калса жазабыз деген ойдо. Канча булочки, канча коржик даярдалат? Бир күндө даярдаган азыктарыңыз туурасында айтып кетсеңиз. Бир күндө 600 штук булочка даярдайбыз. Коржиктерден 400 штук, 500 штук. Пряниктерден 100 килограммга чейин даярдайбыз. Пишип чыккан коржиктерди биз муздатабыз. Муздагандан кийин анан буларды тазалап, эмелерге, магазиндерге упаковка кылып, пакеттерге салып даярдайбыз. Мен буларды негизи окуган эмесмин. Өзүм испесим башка. Бухгалтерия өзүм испесим. Анан бул жака ошо келин болуп киргенден кийин үйрөндүм баардыгын. Коржиктердин өзү граммы даяр, анан биз ошолорду эсептеп эле граммдарын чыгарып, пакеттерге салып даярдайбыз. Ошол бир пакетиндеги баасы канча болот ошондо упаковкаланган? Булар 50 сомдон болот. Магазинге чыкканда сатылышы 50 сомдон бизден арзаныраак кетет. Байытылгандан анан буга семечка май, өсүмдүк майы, кумшекер, айран ошолор кетет. Анан разрыхтык ошого кошумчалар кетет. Буну колдо этияттык менен кылыш керек. Көп аралаштырса да болбой калат, катык калат пряник. Этиятты аралаштырыш керек ушундай. Бир кылганда бир 10 килограмм унду кылабыз да. 10 килограмм ун даярдап чыгарабыз. Канча чыгат ошол? 10 килограмм ундан канча? 10 килодан 15 килодай чыгат. 15 килограммдай пряник чыгат. 10 килограммдан. Маягибиздин соңунда же өзүңүзгө эркин микрофон беребиз. Каалоо тилек, ой пикирлериңиз болсо билдирсеңиз болот. Биздин айыл жергесинде да ушинтип биз ошо аракет кылып ишкердикти баштап аялдар. Мындай долбоорлорго катышып ишкердик кылса болот. Ишкердиктен коркпосундар. Аракет кылсаң берекет деген. Ким аракет кылса ишкердик болот. Мен жыяга мүчө болуп, жыянын жетекчилерине ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Бизге көптөгөн окууларга катыштырып, билбегендер билимдерди өркүндөтүп атышат. Мындай духовкаларды проект менен алып берип атышат. Мен буларга ыраазычылык билдирем. Жыян жетекчилериге. Жакшы, рахмат. Мына бүгүн биз Элеттик ишкер айымдын бир күндүк иш күнү менен тааныштык. Келерки көрсөтүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.